кутман күнүңүздөр менен кадырлуу замандаштар, кандайсыздар? Салам достор, кандайсыңар, кандай маанайыңыздар, жакшыбы, жаманбы, бизге бөлүшүп кетиңиздерчи. Мирель менен Аку болсо бүгүн заманбап технологиялардын кемчиликтери жөнүндө сөз кылган турабыз. Аку, мен мындай суроо бергим келип кетет. Сен эгер азыркы заманбап жашоодо калгың келеби, же бирок сен кичинекей кезиңде жана заманбап өнүгө элек кезге баргың келеби? Кайсы жакта жашоо жакшыраак? Жашообу? Эгерде сапаттуусун алсам, анда мурунку убакка кетким келмек. Эгер ыңгайлуусун алсам, анда азыркы учурга да. Анткени колго кир жугум келбейт, такырчы көкөймө тип мооларымчы моундай сүрүлүп калчу эле да. Ошон үчүн ал учурду көп каалай бербейм, бирок ошол учурдачы эмнегедир Мирел, убакыт жайыраак өткөндөй, адамдар биз көбүрөөк чыныгы досторуң бардай, убакытты үйдө өткөргөндө баягы сапаттуу өткөргөндөй сезилчү да. Азыркыга салыштырмалуу. Азыр мисалы кирди деле жок дегенде жарым саатка коюп коесуң, бирок жарым сааттын ичинде мисалы отуруп алып сүйлөшсөң болот эле го, жок, жарым сааттын ичинде ар бир өзүнүн телефонун чукулайт да. Ооба. Баягыдай мындай контакт жоктой сезиле берет да. Негизи ооба, чынында жакшы жерлери көп болчу да, мындай карасаң, адам менен байланыштуу, мындай эмоционалдуу катарда көбүрөөк жакшы жерлер көп болот экен да. Анткени айтылгандай эле жарым саат убактын бөлүп берет, ооба. Бирок ал азыркы убакыт жарым саатыбыз как кетип атат? Деп отуруп тигини кыла болобу десек, жок, интернет менен телефон чукуламай болуп калды да. Ооба. Ошондо биз болсо жаман четтерин же кемчиликтерин көбүнчө айталы. Анткени болсо баардык нерсенин жакшы жери бар, анан минусу бар, кемчиликтери да бар. Муну болсо жакшыларын белгилеп кетти. Эгер угуп элек болсоңор ушул подкастты угуп көрүңүздөр. Ушул технологиянын, заманбап технологиянын кандай жакшы жерлери бар? Бүгүнкү подкастка болсо сиз үчүн заманбап технологиялардын кандай тескери жактары бар? Ылдый жакка жазып коюңуз, күтөбүз. Биринчи эле мен баштагым келип атат, немени айтыпчы. Азыркы желим трубаларды. Азыр желим трубалары суу чыгарабызбы, канализация кылабызбы? Ал тургай азыр газды дагы ошондон кое баштады. Жакында бир илимпоз адамдар менен сүйлөшүп калдым. Ушул жөнүндө бир сонун эфир кылайынчы деп, анан ал айтып атпайбы? Негизи эле желимдин өзүнүн составында уу чыгара турган касиет бар экен да, уу чыгара турган элемент бар экен. Эгер ал элемент жок болсо, анда ал желим болбой калат экен. Желим идишпи, оюнчукпу, трубабы айырмасы жок. Ошол пластиктен жазылган. Пластиктен. Азыркы күндө биз баардык нерсени ошол пластиктен ичип атпайбызбы? Суу пластик аркылуу келет, түтүкчөлөр, идиштерибиздин көпчүлүгү ыңгайлуулары бүт эле ошондон жасалат да. Анан карап отуруп айтып атпайбы, эмне үчүн азыркы учурда биздин эң биринчи кыйкырык бул ашыкча салмактуулук, анан рак оорулары болду дейт бир окумуштуу адам. Анткени биздин баскан турган жердин баарында эле желим дейт да. Тагыраак айтканда, бул бизге ыңгайлуу, арзаныраак, баягыдай темир сварщиктерди издебейбиз, бирок ден соолукка кедергисин тийгизет. Ооба, жанагы бутылкада жазып коет эмес беле? Мен бирөө айтчы да, мындай карачы да. Астында жазуусу бар го, албетте эмнеден жазылган, кантип жазылган. Анан болсо бир англис тилиндеги сөздөр бар, ол жана БПА, БПП деген. Ошону байкап алчың да. Эмнеге деп мен түшүнбөйчүмүн. Ошол как раз ушул турбай, негизи ушул пластиктин зыян эмелери алып келе турган. Негизи чынында көп нерсенин азыркы нефтепродукттан жазылат эмес беле? Ошол технологиянын баары ар кандай мындай качествосы айтылган эле, адамга зыян алып келе турган. Ошондой эле жанагы уран деп коет эмес беле? Мурун болсо аны көп деле билбечү эч ким. Азыр болсо заманбап болуп аткандыктан ар кандай ядерный эмелерди жазып атып, адамга канча таасир алып келет. Бир ошол эле эстеп кетсек, Японияда болгон учур, мурунку Чернобыль болгон учурлар, бул заманбап нерсе, бирок адамга кандай зыян алып келди. Бул бир эле жери да, бирок андан ары улансак көп ар кандай. Азыркы күндө мени апаларым кубанып калат. Рас болбоду, жеңил, арзан, анан түтүүсү менен жаңыртып алсаң болот деп, жеңил табактарды көтөрүпчү. Айнек бул зыяны жок анчалык, айнек бирок сынып калат, сени көбүрөөк чыгым кылат. Бирок ден соолукка анчалык коркунучтуу эмес. Желим мисалы ыңгайлуу, арзан, кооз, түрдүүсүн алып алсаң болот, кааласаң ай сайын алмаштырсаң болот, бирок ал жагы бар. Анын дагы бар. Экинчиден, ошол эле уюлдук телефондор. Мисалы бул азыркы балдардын номер биринчи көйгөйү сколиоз экен да. Элестет, сколиоз анан көз оорулары. Эмнеге? Анткени алардын баары телефондо үңүлүп отурат, кечке телефон тиктейт. Анан эгерде азыркы поколениядагы муундагы окулисттердин уга турган болсок, азыркы муунчу кичинекей муун, альфа мууну жаңы төрөлө баштабады. Ошолор 35-40 жашка чыкканда көздөрү тостоюп, чанагынан бир аз чыгып калат дейт. Ушундай ооруга душ болот дейт. Анткени
дайыма телефонду тиктөө, монтип ылдый болуп алып көздү тиктөө бул коркунучка алып келет дейт. Анан анткени көрсө кичинекей баланын көзү аябай активдүү өсөт экен да. Анан мондай жарыкты аябай тиктеп монтип караганда ал көз ого бетер тезирээк өсүп чоңоет экен. Анан мисалы биздин көзүбүз 10 жашка келгенде калыптанса, алардын көзү 6 жашка келгенде эле калыптанып, анан чечекейинен чыга баштайт экен да. Анан ал айтат, эми бир 20-30 жылдан кийинки кеңири таркала турган оору бул көз оорулары. Анан эң биринчи себеби бул уюлдук телефондор деп. Анан көздөрү монтип тостоюп, сыртка чыгып, чанагынан сыртка чыгып мындай коркунучтуу сүрөттөрдү тартып коюп туруп, ушундай балдар болуп калат, адамдар болот депчи. Ошондуктан угуп аткан адамдар болсо бизде күнүнө 15 минуттан ашык бербегенге аракет кылыңыздар телефонду. Негизи ошого кошумча дагы жанагы радио волналар болот го ар кандай. Негизи таасир этет эмес беле? Бул болсо жанагы радиация деп коет эмес беле? Радио. Негизи мурун болсо эсимде бар, эме кылчу да, телефондун жанына кулакка коюп алып жатпагыла, телефонду жакын карада койбогула, уктаганда алыска коюп койгула деп эме болчу да. Негизи бул радио волналар ар кандай адамдын таасирин берет да, магнитный поле деп коет эмес беле? Бул дагы адамга өзгөчө бир таасир берет. Анткени болсо, негизи адам болсо радиацияга ушундай Кудайым жаратып койгон бул дүйнөнү, радиацияны асман тозуп турат, ар кандай нерселер тозуп эме кылат, адам ушул радиацияны албасын деп. А бирок азыр заманбап технологиялар өнүккөндөн алар бүт бар радио менен эметип калган да. Bluetooth болобу, ошондой эмне болобу, пульт, телевизордун пульту болобу, ошонун баары бир радиацияны кичине болсо дагы зыян алып келет турган. Мүмкүн резко алып келбейт, бирок жыл сайын адамга ушундай зыян алып келиш мүмкүн экен да. Бул деле кандай десем, окумуштуулар менен деле далилденген нерсе. Бирок адам болсо өнүгүп, кандай десем, эволюция эмес, мындай адамдын денеси дагы көнүп калат экен да. Айтылганда эмнеге көз тостоюп калат? Ал ошого аракет кылып тоскоолдук кылайын, өнүгүп аткан себеби да, бирок айтылганда эле көзү тостоюп, мындай сулуу эмес, анан бир өзгөчө бир башка зыяндарга алып келиши мүмкүн да. Анан азыркы убакта биз 5D, 4D деп кубанабыз го, Космоста канча деген ракеталар бар да. Азыр космосту тамашалап айтып коюшат экологдор, ага караганда жер тазараак деп, булардын баардыгы тең озон катмарын тийишип атат. Озон катмарынан улам бизде жыл сайын глобализацияда, глобалдык көйгөй бул күндүн ысып бара жаткандыгы, бул дайыма өзүбүзгө эле өзүбүз кылып атабыз да. Космоско учуруп атабыз, ал болсо озон катмарын тийишип атат. Ал күндүн нурун, баягы зыяндуу күндүн нурун көбүрөөк өткөрүп берип атат бизге. Андан улам теринин рак оорулары пайда болду. Күндөн күнгө ысып атат, өсүмдүктөрүбүз өспөй атат, эгиндерибиз жакшы бышпай атат, айтыр күйүп кетет, чөп күйүп кетип атат. Карасаң өзүбүздү эле өзүбүз кылабыз да. Анан азыркы заманбап технология бул товарларды тезирээк сатуунун ыкмасында, бизнести көбүрөөк өнүктүрүүнүн ыкмасында, көбүрөөк акча табуунун аркасында укмуш өнүгүп атыптыр да. Баардык нерсе адамды тим эле көп акча тапканга алып келет, бирок адамдын негизги баягы адамдык ресурсту азыраак пайдаланганга алып келет да, жумушсуздукка алып келет акырындык мененчи. Демек, коомдо өтө байлар, анан өтө кедейлер болуп баштайт да. Чынында. Жанагы ошого айтып кеткен экчи жана ГМО деп коет эмес беле? Бул көбүрөөк турсун, көбүрөөк эметилсин деп, көбүрөөк продукция чыксын дегенге дагы кошумча да. Бул деле технология да заманбап, буну ойлоп чыгарышкан да. Бул жер өзү бербегендиктен, бул ар кандай кошумча химиялар менен кошулуп, адамга бул дагы зыян алып келет, Анткени адам не жесе, ошондон турат деп айтып калыш мүмкүн да. Ден соолукка да зыян. Мындай карасак, заманбап жакшы жери дагы көп болду экен, бирок азыр деле бир кандай 3-4-5 эле эсептеп кеттик. Бирок кандай адамга таасир берип атат бул жашоодо? Анан эң башкысы бул жанагы коммуникативдүүлүктү жоготуп жатканы, биз адам менен адам болбой, мисалы илгери эле айтылган го, биз адам менен адамбыз деп, анан бизди бири-бирибизден бөлүп аткан жагы бар да. Кийинки подкастта биз ортодо балансты кантип кармаш керек, ошол жөнүндө айтып беребиз. Андыктан алыстабаңыздар, Алкитап Чекит медиа сайтында күтөбүз. Жана комментарийда бөлүшүп кетиңиздер өз ой пикириңиздер менен ушул подкаст жөнүндө. Технология заманбап кандай силерге минустарын алып келгенин дагы унутпаңыздар бөлүшкөндө. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.